Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Качан бирөө зина кылса дейт, иманы чыгып көлөкө сыяктуу үстүндө турат, бул сыяктуу. Качан зинадан кайтса, тооба кылса, иманы кайтып. Хадис Абдишүкүрдүн сөзү эмес. Мен кала Расул, пайгамбар айтты десем, сен мага каршы сүйлөйсүң. Сен мага эмес, сен пайгамбардын хадисин эме кылып атасың. Кыйын болуп комментарий жазаттар. Кантип иман чыгат экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин имам Термизи, имам Абу Дауд риваят кылган сахih хадистарды сен мага эмес, сен пайгамбардын сөзүнө каршы чыгып атпайсың. Айнанай, сен мындай эр жигит болсоң, алым болсоң, өзүңчө дагы бир сайт ачып элди чыгар, чакыр, иманга, исламга чакыр. Же сен критика үчүн жаралгансыңбы? Мен ишенем, ошол бизге кээде чубак ажыга же башка комментарий жазгандар арабча анна инна экөө тең алиф нун менен жазылат. Анна менен иннан айырмасын билбейт. Куранды колуна берип койсоң, тааныш тамгасын таппайт. Аны отуруп алып башкаларга сын айтат. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас, Аллах таала Аббастан жана Абдулладан атасынан да, Аббастан атасынан, Абдулла уулудан да разы болсун. Кайсы бир коомдо зина менен риба, сүткордук менен зинакордук ачык айкын болуп калса, ал коом Алланын азабын өздөрүнө татыктуу кылып алды дейт. Алланын азабына татыктуу болгон коом дейт. Алланын азабы бизни чакырган коом дейт. Өздөрүнө Аллах тааланын азабын адал кылган коом дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мас'уд радıyallahu anhu айзан ба'азам индаллах. Сахабалар келип пайгамбардан күнөөнү сурайт эле. Кайсы күнөө чоң күнөө дейт. Сактануу үчүн сурайт. Айзан ба'азам индаллах. Алланын астында эң улуу күнөөлөр кайсы деди? Эң чоң күнөөлөр. Ан таджала лиллахи ниддан ва хува халакак. Сени жараткан Аллага шерик кошууң эң чоң күнөө деди. Сени жоктон бар кылган, колуң жийиргене турган суудан жараткан Аллах таалага шерик кошууң, Алладан сурабастан мазарга барганың, Алладан сурабастан даракат жип байлап сыйынганың, башкаганың эң чоң күнөө. Сени жараткан Кудайга шерик кошуу. Андан кийин кайсы дедим дейт. Балаңды менин рызкым оокатым кем болуп калбасын, бага албай калам деп баланы өлтүрүү дейт. Бүгүн биз даяр эмеспиз, аборт кылып атасыз. Ошо өлтүрүү болот ошо. Төрөлгөн баланын бир оозу бар, эки колу, эки боту бар. Жаралдыбы? Рызкысы бар үчүн жаралды ал. Сен аны бакпайсың, рызкысын Аллах берет. Сен бир себепчисиң. Ар бир төрөлгөн анын бир эле оозу бар. Эки колу, эки боту менен төрөлөт ал. Рызкысын өзү табып жейт. Хуаллази халакакум сумма разакум. Ал силерди жараттыбы? Сенин жаралганың рызкыңдын бар экенине далил. Рызкың болбосо бул дүйнөгө келбейт элең. Рызкың түгөнгөн күнү кетесиң. Сумма мындан кийин кайсы чоң күнөө дедим? Кала сумма ан тузани халилата жарик. Аллага шерик кошуу. Баланы өлтүрүүдөн кийинки дагы чоң күнөө дейт. Кошунанын аялы менен ойнош болгондук. Кошуна бир алыскы туугандан жакындык кошуна дейт. Кошунанын акы 3 дейт. Кээ бир кошуна бар экен, 3 акы бар. Тууганың мусулман кошуна. Тууганчылык акы бар, мусулманчылык акы бар, кошуналык акы бар. Бир кошуна бар, 2 акы бар. Мусулманчылыгы бар, кошуналыгы бар. Бир кошуна бар, бир укугу бар сенин мойнуңда милдет. Ал кошуна башка дини. Кошуналык укугу бар, башка дин болсо да. Кошунанын досуңдун аялы менен ойнош болгондук.